Азот кислотасы формуласы HNO3. Bunun struktural formülasını жазыш үчүн булардын кычкылдануу даражаларын табыш керек. Онуку -2, мунуку +5. Оң менен терс тартылат. Демек ошондо азот кислотасынын структурал формуласы мындай болот. HON O'дон 3-ө, бирөө биякта, экөө бияка келет. Демек бул сызыкчалар валенттүүлүгүндө көргөзөт. Азот бул жерде 2, 4, 5 валенттүү. Ар бир кычкылтек 2 валенттүү, 2 сызыкча. Суутек 1 валенттүү, 1 сызыкча. Бул графикалык формуласы деп аталат азот кислотасынын. Азот кислотасы бул эң маанилүү, эң күчтүү кислота жана эң күчтүү кычкылдандыргыч болуп эсептелинет. Биз өткөн минералдык кислоталардын ичинен эң күчтүүсү ушул азот кислотасы. Лабораторияда мына бөтөлкөлөрдө сакталат, айнек идиштерде. Мунун физикалык касиети саргыч түстүү суюктук. Бул мүнөздүү кескин жыттанат. Ал өзүнүн мүнөздүү жыты ошондон башка кислоталардан айырмаланып турат. Эми азот кислотасы эмне үчүн маанилүү? Жөнөкөй эле могул сөздү алалы, падыш арагы. Падыш арагы деген эмне? Бул составында концентрацияланган азот кислотасы бар, падыша арагы. Себеп дегенде бул зат эч бир кислотада эрибеген алтынды эритет. Алтынды. Бул металлдардын падышасы алтын. Эң асыл жана кымбат. Демек алтынды эриткен зат бул падыш арагы. Мунун составы эмнеден турат? 3 көлөм туз кислотасынан концентрацияланган, же коюу кыргызча, коюу, суусу аз, суусу жок деген сөз. Жана 1 көлөм азот кислотасынан турат. Бу да коюу. Экөөнүн аралашмасын биз падыш арагы дейбиз. Демек ушулардын аралашмасында алтын эригендиктен муну падыш арагы дейбиз. Демек азот кислотасы андан башка да көптөгөн жер семткичтерди алууда, жарылгыч заттарды алууда, көптөгөн боекторду алууда жана башкаларды алууда колдонулат. Алынышы мына могу заводдо бул сүрөттү карасаңар, болоттон жасалган чоң идиштерде сакталат. Себеп дегенде концентрацияланган азот кислотасы болот темир негизги составдык бөлүгү, темир менен реакцияга кирбейт. Ошон үчүн болоттордо, болот идиштерде сакталат. Эми алынышы могул жогорку теңдеме менен схема менен жөнөкөйлөтүп көрсөтсөк, аммиактан алынат. NH3 бул аммиак. Бул затты кычкылдандырып азоттун оксидине, эквиваленттүү оксидине айландырышат. Аны дагы азоттун 4 валенттүү оксидине айландырышат. 4 жана буга суу кошуп, кычкылтек кошуп, азот кислотасына айландырышат. Демек буга кычкылдандыргыч катары кычкылтек, буга да кычкылтек кошулат, а буга болсо суу жана плюс O2. Демек ушул схема менен аммиактан азот кислотасы өнөр жайда алынат. Эми азот кислотасынын физикалык касиетине дагы бир жолу токтололу. Эмне үчүн саргыч түстө жана эмне үчүн жыттанат? Себеп дегенде бул азот кислотасы күндүн жарыгы же жылуу жерге сактаганда реакция жүрөт, дагы ажыроо реакциясы жүрүп, ошон үчүн NO2 бөлүнүп чыгат. NO2 гром газ, уулуу газ. Ошондуктан бунун өңү саргыч болуп калат. Сууда эрийт, сууда эригенде кайнап ысып чыгат. Ошон үчүн буну сууга эритиш үчүн сөзсүз түрдө коопсуздук эрежесин сакташ керек. Башкача айтканда, суунун үстүнө кислотаны кошуш керек. Тескерисинче кислотага суу кошсо, анда кайнап, чачырап, бетти, колду күйгүзүшү мүмкүн. Демек, могул эрежени сөзсүз сакташ керек. Суунун үстүнө кислота. Эми химиялык касиеттерин карайлы. Химиялык касиеттери. Азот кислотасы өтө күчтүү кислота болгондуктан ал өзгөчө касиеттерге ээ. Мисалы, өзгөчө касиеттеринен алсак, биринчи өзгөчө касиеттери металлдар менен өзгөчө касиетке реакция берет. Мисалы, жез металл активдүүлүгүн ачар. Суутектен кийин Бекетовдун катарында турат. Азот кислотасы менен концентрацияланган азот кислотасы менен реакция киргенде ысытуу менен жүрөт.
жез нитраты, туздарын, азот кислотасынын туздарын биз нитраттар дейбиз. Нитрат 1 валенттүү, жез 2 валенттүү. Могул жез нитраты деп аталат. Жез нитраты. Нитраттарды биз селитралар деп да коюшат. Башкача айтканда бул жер семирткич катары колдонулат туздары. Ушунда жезге концентрацияланган азот кислотасын кошкондо жез нитратынан тышкары күрөң газ NO2 пайда болот жана суу пайда болот. Бул NO2 азоттун 4 валентті оксиди өтө уулуу. Муну түлкү куйругу деп коюшат. Түлкү куйругу. Себеби түлкүнүн куйругуна окшоп сары болуп, бууланып, өйдө жогору көтөрүп турат. Демек бул өтө уулуу газ, организмге зыяндуу. Демек ушул реакция менен биз азот кислотасын башка кислоталардан айырмалап таап алсак болот. Дагы экинчи бир касиети, ушул эле жезге азот кислотасын суюлтулган түрдө кошсок, суюлтулган деген бул суусу көп деген сөз. Isытыш керек. Мында да жез нитраты пайда болот. Купрум NO3 жолу. Мында түссүз, жытсыз, уулуу эмес NO2 валенттүү азоттун оксиди пайда болот жана суу пайда болот. Демек, мына ушундай жолдор менен биз азот кислотасынын химиялык өзгөчө касиетин байкасак болот. Дагы бир өзгөчө касиети бул активдүүлүгү начар металлдар менен өзгөчө касиеттери дагы бир. Активдүүлүгү начар эмес, тескерисинче активдүүрү күчтүүрөөк магний металлына кошсок азот кислотасын HNO3, муну биринчи деп коелу, дагы бир өзгөчө касиети. Мында магний нитраты пайда болот. NO3 жана концентрациясына жараша NO суу, дагы концентрациясына жараша N2O, N2, NH3. Мына ушундай заттар пайда болот. Бул аммиак кайсы убакта пайда болот? Бул жерде HNO3 өтө суюлтулган болгондо, же болбосо 2 же 3% болгондо гана бул жерде аммиак пайда болот. Демек, концентрациясына жараша жана металлдын активдүүлүгүнө жараша азот кислотасы өзгөчө касиеттерге ээ. Ал эми жалпы кислоталардын касиеттери сыяктуу бул азот кислотасы негиздик оксидтер менен реакция кырип нитраттарды пайда кылат. Нитраттар же селитралар деп коет. Мисалы, могул ак порошок бул селитра. Башкача айтканда жер семирткич. Өсүмдүккө азот эң керектүү билебиз. Дагы химиялык активдүүлүгү дагы эң жогору могу сүрөт эмне үчүн турат? Себеби бул жерде натрий металлы, натрий металлына азот кислотасын тамчылатса, концентрацияланган. Демек, өзүнүн өзү күйүү менен күчтүү реакция жүрөт. Демек, бул эмнени түшүндүрөт? Азот кислотасынын өтө күчтүү кычкылдандыргыч касиетин көргөзөт. Демек, бул азот кислотасынын мааниси дагы жогору.